Aytın. Detektif özünчө эле. Апа, эмне болдуңуз? Милицияларга көрүндү, айтты, сизди сурады десем, жок, айланайын, шерменде болосуз деди. Шерменде болосуз, үй бүлөңүзгө, айылыңызга шерменде болосуз дегенден кийин өзүм деле ойлодум, чын эле мен баягы эме менен айтып алганмын го деп анан ошо ойдон учпай калдым. Мен билбейм, эми иш кылып деп эле калды. 2 жумадан кийин ал Бабиче үйүнө кетти. Бирок бул жерде деп ал аябай жаман болуп кетти иши кылып ал кемпир. Андан кийин дагы бир чоң дагы мына ушул Бактыгүл Арашанбекова башкы врач болуп турган убакта жанагы ведущий врач тимеле Роза Садыкова тимеле ал эми тиги гинеколог да. Роза Садыкова эмне айтса ошол сөз болуп калган кез болуп калды. Мына 2-3 жыл бою себеби колдорунда акча. Анан ошол экөөнүн күнөөсү боюнча Аврорада 20-жылы дагы эмне болду дебесиздерби? Олимпийский чемпионат болуп аткан убакта массовый отравление болду. Санаторийде бир түндүн ичинде реанимацияга Чолпон атага 20-жылы. Чолпон атага түнү менен ташышат. Эгерде Чолпон атадагы реаниматолог врачтардын күчү болбогондо, Чолпон атанын врачтары киришип калбаганда, анда адамдар да казадай болуп калмак. Бирок ошолордун күчү менен аман эсен калышты. Андан кийин кайра эптеп жабышты, жаап салыштыбы ал дагы. Экстренный бердиңерби деп директорге да кирдим, главврачка да кирдим. Экстренный бердиңерби? Экстренный берген замат тиги инфекциянын кайсы инфекция экени табылат дагы ошол замат ошонун дарысы куюлат. Ошону таппаган үчүн монтип канча сааттар бою канча кишилер 8-нде эртеңнен келсем сулап жаткан кишилер. Биринен аттап, бирине капельница коюп, ошондо эмне ошол жерден ошол күнү кечке капельница теги булар болуп атып да алышып атып дагы аман эсен калышты элдер. Андан кийин да 2-3 күн бою отравление улам бирине бири жугуп атышты. Эми ошондо эпидслужба деп коет. Булар кеткен киши да барган жерине жолукпаш үчүн аларды изолировать этип, өзүнүн методдору болот. Бир метод использовать этилген жок. Ошол ошол башкы врач Бактыгүл Арашанбекова гинекологду эмне үчүн терапевтический работага главврач кылып алышып, еще билимсиз, билими деген нөл болуп жүргөн ошол Роза Садыкованы деген мактап отурушуп, бул деген укмуш кыйын доктор келген текшерүүчүлөрдүн баарына бул Роза Садыкова деген кыйын доктор деп отуруп, басмага көтөрүп алган доктор главный ошол Роза Садыкова терапевт. Эгерде билимдүү болсо, ошол күнү экстренный берип, ошол замат анализдалып, ошол жөнү ошого допускат этмек эмес да. Мына ушундай кылмыштуу иштер, адамдын өлүмү менен бүтүп атканда кылмыштуу иштер болуп атат. Эми мен деген көп деле айтпай эле коюп калганын түшүндүңүзбү? Аябай көп экен. Эл журттун Аврора вообще опасный экен, Аврорага барыш. Ошон үчүн Өлтүрүп да коюшу мүмкүн экен. эми укук коргоо органдары келип эчтекени таппамыш болуп гана кете беришет. Стоматолог Попова боюнча дагы ошол главный стоматолог районадан арыз түзгөн. Аны дагы Финполдогу немелеринин баары жаап салып, аны келип алып черный списокко. Бул деген арызчыл. Эми мени дагы арызчыл деп айтса айта беришсин, эми мен эмне кылайын эми? Эл журтум үчүн, элдин кадыры баркын, ар намысы үчүн айтпасам кандай болот анан бакай? Мына ошол үчүн келдим. Ушу сиз ушинтип ушу эмеңизге карабай, жашыңызга карабай, жанагындай чоң мафия менен күрөшүп келгениңизге Билимдүү врачтардын баары кайда кетип атат? Урматтуу мекендештер, мына угуп атасыздар, факты. Урматтуу Курманкул Зулушевич, мына фактыларды айтты. Прокуратурада аябай жакшы караколдо прокурор бар эмеспи, Нышанов деген. Урматтуу Нышанов мырза, уктуңуз да, апа, телефонду дагы сиз айтып коесузбу, телефонуңузду. Балким Нышанов чалып калар сизге. 0555 30 15 29. Урматтуу көлдүн прокурорлору, тергөөчүлөр, Фин полициянын кызматкерлери, АКСте иштеген Тилек Кокой, Аврорада эл кырылып атат, кыргызстандыктар кырылып атат, диверсия мамлекетке кол салып атат, диверсанттар бар экен, барып терештиргиле, мыйзам чегинде терештиргиле.
Ушунун баарын билесиңер да, бүт жаап жашырып келгенсиңер. Ошолор менен кошулуп алып, сговорда жүргөнсүңөр. Аврора бүт баарын оосуңарга акчадан тыгып туруп, басып келген да ушуга чейин. Фашисттер. Укук коргоо органдарынан эч пайда жок. Далай эле келген да, андай текшерүүлөр, Андай текшерүү деген канча келет? Ал жерде майлуу сүттүү жер, Татнакай жана жасап койгон бир 10 чакты номерлар бар. Ага жаткырып коюшат. Келген кишилерге ошолорду көргөзөт. Мына Аврора мындай сонун кыйын уровеньге жеттик деп. Эми жана уюшулган мафия бул деген. Ал эки эле врач эмес, ага деген кошулган дагы бир топ акча жасагандар бар. Ошолордун күчү менен жанагы врачтарды желкелеп отуруп, кетирип, жогото отурушат. Мына Кыргызстан даже андан тышкары жанагы 200 номер бар деп туруп, аякта 500га жакын коттедж номерлер бар экен. Аяктан да скрытие бар экен. Ай, фин полиция, карап коюңуздар, Караколдун, Көлдүн фин полициясы, прокуратурасы, АКСи мына дагы келип атат. Көлдө кандай эле бул көлдө бүтпөйт бул. Мафия чырмашкан, такыр оролуп алган турбайбы аякта? Санаторий, пансионаттарга бүт толтура бизде мафия. Булар боюнча маалыматтар. Жакында баарыңарды териштиребиз го. Санаторийлер bir günde 10 günde 10 gün emес 2 günde 1.500.000 чейин акча түшөт. А эми 10 күндө миллиондогон акчалар түшөт. Кайда ошо акчалар? Эми ошолорго жок текшербейсиңерби ошолорду? Жанагы медсестра, врачтардын акчасын көтөрүп койгонго да кандай далалаттар жетет эле. Мына 4.000-5.000 сом зарплата алышат. Жанагы байкуш медсестралар 2-3 айлап жүрүп алды эле. Мына бая күнү 9.000 тиги 6.000 зарплата алдык дешип жаман кубанып жүрүшөт. Канча жылдар бою булар деген 3.000, 4.000, 2.000 менен зарплата алып жүрүшөт. Врачтардын зарплаталарын караңыз. А врачтар болсо жанагы мафиозный группа менен эптеп жандарын багып атышат. Бул эмне деген шумдук болуп калганын билбейм да эми. Билбейм. Мен жумушсуз калбаймын. Мен азыр корко турган эч нерсем да жок. Бирок деген ошол жердеги ак калат кийип жүргөн медайындардын кенедей болгон жанагы байкуш медсестралардын жашоо шарттын көрүп отуруп, ошолордун кандай кыйналып атканын, бири-биринен карызга алып жашап калышат. Мына ошолордун көйгөйлөрүн көрүп туруп мен кантип унчукпай коёмун. Ал бир, экинчиден Авроранын эски атак даңкы менен алданып келип алып, азыркы алдамчылык леченияларды алып аткан эс алуучулардын кайгы моңун мен кантип көтөрүп тура алышым керек эле. Рахмат, Алмагүл апа. Алла разы болсун сизге. Урматтуу мекендештер, баарыбыз тең ушундай кимде факты болсо, далилдери болсо, мына толтура кагазды алып келди апакем. Толтура бир момдай том өзүнчө эле. Мына ошондой далилдериңер болсо, бүт ачык жарыялагыла. Эми сөзсүз эле мага келиш милдет эмес. Мына Facebook, Instagram, WhatsApp группалардан жарыялап, бул жемкорлордун бетин ачалы. Бул жемкорлордун доору бүттү. Бакай, дагы эмнени айтайын? Булар деген ошончо күнөө кылып, кылмыш кылып, отравление болсо, андан кийин 2-3 күндөн кийин буларга благодарность берип атпайбы? Бактыгүл Арашанбекова Жапарова менен тиги Садыковага ушундай отравлениядан аман эсен алып калды деп. Мына ушул Бактыгүл Арашанбекова Жапарованын айынан экстренный извещение бербей койгон Жапаровага сөгүш бериш керек эле. Жок, ошончо кишини аман эсен алып калган больницанын эң кыйын главврачы, жанагы ким больница территориальный Ысыкөлдүн Чолпон атанын главврачына выговор берип атпайбы? Экстренный бербесиң деп. Экстренныйди Жапарова бериш керек болчу. Санаторийдин главный врачы бериш керек болчу. А тилди тийгени больницада ошончо адамды аман эсен алып калган больницанын главврачы тил угуп атат. Выговор алып атат. А бул экөө благодарность алып атышат да тиги директордун жанагы жетекчилердин күчү менен. Анан дагы мен айтып кетейин дегеним, ушунча кылмышта кылып аткан Жапарова Бактыгүлдү мына жакындан бери биздин директор кайда орундаштырып отурат? Госрезиденция деген бар Чолпон атада. Жалаң жанагы биздин өкмөт башында тургандардын атайын мындай жабык санаториясы бар. Госрезиденция деген. Ошо жерге эми ошол Жапарованы 0,5 жарым ставка ошо жака врач кылып орноштуруп отурат эми. Кайсы
ошондой ал деген жабык организация да, ал жерге деген эмне деген кишилер келет, шостор болуп атат ошол жерде. Ошол кылмышкерди ошол жерге врач кылып назначить этип, кырсынан өкмөт мүчөлөрү кылмышкер Жапарова Бактыгүлдү ошол резиденцияга азыр врач кылып орноштуруп атат. Мына иштеп атат, мына 1 айдан бери. Сак болгула, Бактыгүл. 3 саат аякта иштейт, 3 саат Аврорада иштейт. Рахмат эже. Ошо госрезиденцияда Жапарованын иштегенге акысы жок. Ал жерден ал дагы кылмыш иш кылат. Эмне үчүн ошого врач кылып орноштурганга жол берди? Рахмат.